ушул Карван айылынын 96-жылкы досторубуз кыйналган муктаж үй бүлөлөргө ушундай бир 2 каптан 3 каптан колдон келишинче эхсандарын таркатышты. Аллах таалам кабыл кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандарым, кээ бир үй бүлөлөр бар. 1 кап унубуз болсо кыштан чыгып калат элек деген үй бүлөлөр бар. Ошол 1 кап унду кыштан чыкканга чейин эконом кылып жеткизген үй бүлөлөр бар. Аллах таалам ошолорго кимдер жардам берип жаткан болсо, Аллах таалам аларды эч качан кедей кылбайт. Аларды эч качан муктаж кылбайт. Себеби ким бир инсандын муктаждыгын бүтүргөн болсо, Аллах таалам анын жүздөгөн миңдеген муктаждыктарын бүтүрөт. Ал эми бир инсандын курсагын тойгозуу Ибрахим алейхиссалам Кабаны кургандай сооп болот. Аллах таалам ошондой көп Кабаны кургандын соогун алганга Аллах таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ошол үй бүлөлөр канчалык сүйүнүп турат, канчалык кубанып турат. Аллах таалам ошого себеп болгон мусулман бир туугандарыбызды дагы дүйнө ахиретте сүйүндүрөт. Дүйнө жана ахиретте кор кылбайт, дүйнө жана ахиретте бактылуу кылат. Аллах таалам аларга дүйнө жана ахиреттин толук жакшылыктын, толук бактылуулуктун эшиктерин ачат. Аллах таалам өзүнүн коргонуна, Аллах таалам өзүнүн колдосуна алат. Ошол себептен урматтуу мусулман бир тууганым, баарыбыз берешен болойлу, мүмкүнчүлүк барында берейли. Аллах таалам өзү деле ушундай бир аяттын мазмундарында айтат: силер эмне үчүн бербейсиңер? Ошол себептен Аллах таалам өзү берешен зат, берешен пенделерин жакшы көрөт. Кимде мүмкүнчүлүк болуп туруп, бир муктажды көрдү, ага жардам бергенге мүмкүнчүлүк болуп туруп жардам бербей турган болсо, качандыр бир күн ушундай бир учур келет. Ал дагы өзү ушундай бир жардамга муктаж болот. Ошол учурда ага эл да жардам бербей коет. Ага Аллах таалам дагы жардам бербей коет. Ошого кимде кандай мүмкүнчүлүк болгон болсо, урматтуу жамаат, берешендик, марттык, жомарттык элге дагы сүйкүмдүү болгон амал, Аллах таалама дагы болгон сүйкүмдүү амал. Бүгүнкү күндө өзүм деп жашабастан үммөт деп жашаган кандай жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан өзүм деп жашабады эле, өзүмдүн үй бүлөм дебеди эле, таң атканга чейин ушундай бир ибадат кылат эле, ыйлап дуа кылат эле. А кимге ыйлайт эле, кимге дуа кылат эле? Үммөтүм деп ыйлайт эле. Пайгамбарыбыз өлүм алдында дагы үммөтүм деп өлдү эле. Ошол пайгамбарыбыздын татыктуу үммөтү бүгүнкү күндө бири-бирине кайдыгер болуп атат. Ошол себептен урматтуу мусулман бир тууганым, кимде кандай мүмкүнчүлүк болгон болсо, ошол бейбичараларга, кедейлерге жардам берели иншалла. Ошолордун да бир келечекте бул жашоодо ордун табышына себеп болойлу иншалла. Аллах таалам сизди бизди эч качан кедей кылбайт ошондо. Ким бир муктаж адамга жардам бере турган болсо, Аллах таалам аны муктаж кылбайт. Аллах таалам анын күнүнү бирөөгө калтырбайт. Бирөөнүн көзүнө каратпайт, бирөөнүн чөнтөгүнө каратпайт. Бүгүнкү күндө урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах тааламдын ыраазылыгы үчүн мүмкүнчүлүгүбүз болуп жардам бербей турган болсок, бир учур келет. Аллах тааламдын алдына барганда биз уялып калабыз. Аллах тааламдын алдына уялбай турган деңгээлде барайлы. Аллах таалам сизди бизди сүйкүмдүү пендем десин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйкүмдүү үммөтүм десин. Урматтуу жамаат, бул дүйнөдө пайгамбарлар өткөн, сахабалар өткөн, мен деген байлар өткөн. Урматтуу мусулман бир тууганым, эч ким айта албайт. Бүгүн президент дагы, депутат дагы айта албайт, этең кедей болуп калбаймын деп. Ошого бүгүнкү күндө жардам бергенге мүмкүнчүлүк барбы жамаат? Жардам берейли. Аллах таала сизди да ошондой бир жардамга муктаж кылып койгонго кадыр эле, бирок ошондой муктаждарга жардам бергенге мүмкүнчүлүк берип отурат жамаат. Жамаат ушундай элибизде, журтубузда элге күйгөн ушундай бир жомарт, патриот, элдин келечегин ойлогон, элдин кыйынчылыгын жеңилдеткен, элин атпаган, элин сатпаган ушундай бир патриот жигиттерибиз көп болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика архамар рахимин.